Саламатсыздарбы, Суперинфо YouTube каналынын катталуучулары дагы бир ирет сиздер менен амандыкта көрүшүп жатканыбызга кубанычтабыз. Алдыда буюрса жакшы бир маек орун алмакчы, андыктан биздин каналдан алыстабайбыз. Бүгүн бизде конокто көптөгөн мыкты тасмалардын режиссеру Руслан Акун бүгүн бизде конокто. Ана, с Богом. Бисмилlah туруп. Балаңызга кеп салсак, сиз дагы бир шок мүнөздөрүңүз бар беле? Мен тентек болчумун. Бир орунда отурчу эмесмин. Бирок тентек болгондо мен мисалы үчүн бирөөнү сабап, урток-муку алып, же болбосо ошо балдардан налог салып деген андай болчу эмес менде. Мен 8-класска чейин аябай тентек болдум. Мен тентек болгондо кандай? Балдар чогултасың, жүрүлө мынтебиз, жүрүлө, тияка нарын сууга барабыз, жүр каналга барабыз. Ойнойсуң, тияка метесиң, ойноп атып бирөөнүн терезесин талкалап аласың, анан качасың, ушундай болчу да. Тентек десе жана тамеки чегип, арак ичип андай жок. Анткени менин ата-энем аябай карачу, сөгүнчү да эмеспиз. Кээде бир нерсе деп мындай эле, эми сөгүнбөй эле мындай сөз айтып алсак элек. Энем айтчу, мага мен паам айтам деп. Анан мен ал кармап калсачу, мага мен паам айтам, а сен мону айтам, мен сен мону айтам деп анан. Тентек дегенде мен бир орунда отурчу эмесмин да. Негизи режиссер болуу кыялы ошол бала кезиңизде эле бар беле, же болбосо кандайдыр бир чоңойгондон кийин бир нерседен таасир алып, анан кийин режиссерлукка аттандыңызбы? Мен ким болосуң десе, космонавт болосуң дейт го, мен режиссер болом дечүмүн. Нарындыктардын баары ким болосуң десем, таможник болом дечү. Анткени торгард, акчаны өкүртө табышат, нарында айдабаган машинени айдашат. Эми айдабаган дегенде азыр эмне, ал кезде селёдка да, жанагы Audi 100. Биз үчүн ал укмуш машинеде сезилчү да. Же болсо Mazda. Анан ошолорго кызыгып, элдин баары ошо эме болом дечү, таможник. А мен негедир режиссер болом дечүмүн. Анан бирок эми бала кыял деп жака келгенде ошо биз эмеге тапшыргам, экономистке. Арабага, аяктан ошо 2 жыл окуп, мага такыр жаккан эмес, анан кой мен жашоомду мынтип өткөргүм келбейт деп, режиссер болом деп, кайра ошо бала чагымдагы кыялыма кайтып келгем да. Мен ойлойм, режиссер болом деген мен эмнеден келип чыкты? Мамам айтат, биякта студент болуп жүрүшчү да. Анан дайыма эле бул Болливуддун киносуна, индийский кинолорго көп барчу экен. Мен боюнда учурунда эле көп барчу экен да. Ошол жакта кинотеатрдан чоңоюп турдум да, мындайча айтканда. Бул биринчи, экинчи себеп, мен ойлойм, мен 6 жашымда, 5 жашымда, 6 жашымда мен сарык болуп ооруп калгам да. Сарык болуп ооруп, анан 1-классты жаңы эле окуй баштаганда, 2 ай окубай эле сарык болуп, анан ооруканага жатып калгам. Бир 6-7 ай жатсам керек эле. 6-7 ай. Эми элестесеңиз, чыкпайсың, сага чуркаганга болбойт, секирбей дейт, чуркаба дейт, турба, жатпа дейт, анан сулуу дегенди суу кайнатып ошону ич дейт, анан капельница куйушчу. Капельница куйушчу, анан кечке жатасың да, капельница килтейген эме пока төңгүчөм. Тынчы жок болсоң отура албайсың да. Анан ошондо мен мамам отуруп алып жомок айтып берчү да. Жомоктор бүт айтып берди, болгон жомогун айтып берди, болгон китептерди окуду, жомогу түгөндү. 1 ай 2 айда эле түгөндү. Андан кийин анан бүт ошол жактагы эмчи айымдар, дарыгерлер, докторлор баары келип, кезек менен мага жомокторун айтып берчү да. Анан мындай бала болуп турду, мынтип туруп мен жатып алып бүт укчумун да. Анан сарыктан айыктым. Сарыктан айыгып, анан ошо 1-класска кайра келгенде, анан мектеп окуп бүткөндө анан баары сурашчу да, Руслан ушу бизге жомок айтып берсинчи депчи. Тарабайчы, акыркы сабакта. Анан мен чыгып алып анан айтып берчүмүн, анан бирге истеген, өзүмдүн атыма кошо баштачумун да. Анан монтатса, анан момдой болуп турду эле, ойман чыгарып эле, момдойдо эле, анан баары отуруп алып укчу. Анан ошондо мен бул кино деген эмне? Биринчи ирет сен окуяны айтып бересиң да. Мен ойлойм, ошондон калса керек деп коем да. Биринчи тасманы канча жашыңызда тарттыңыз? Мен биринчи тасма деп эсептейм, бул ошо Салам Нью-Йорк толук метраждуу Салам Нью-Йорк деп эсептейм. Ошондо 26-да болчумун. Негизи эле ушул кинолоруңузда батыштын таасири барбы? Биз каалайбызбы, каалабайбызбы, биз өзгөрөбүз. Азыркы коомдо деле чоң өзгөрүүлөр болуп атат. Мисалы үчүн менин фамилиям
сиздин фамилияңызды карап көрүңүзчү, бул эмне? Бул кыргыздын фамилиясы эмес да. Бул орустардыкы. Ошол эле биздин ажообузга мисалы үчүн биз айтпайбыз да. Садыр Нуркожо уулу дебейбиз да. Нуркожоевич деп кайрылабыз. Анан эле калп эле көкүрөккө чаба беребиз да, биз кыргыз, анан каада салтты сакташ керек депчи. Каада салтты сактай албайсың. Каада салт деген дайыма өзгөрүп турат. Дайыма өзгөрүп, кээде жакшы жакка өзгөрөт, кээде начар жакка өзгөрөт. Мисалы үчүн ишенбесеңер, өзүңөрдүн ата энеңерден эле сурап көрүлө. Кичинекей кезде эч ким конверт алып барчу эмес. Эч ким конверт алып барчу эмес. Азыр бирок конверт алып барбасаң, салтка жатпай калат дейсиң. Башка нерседен колдоочу, бирок монтип конверт кылып, бири-бирин жазып, сен мындай кылдың, мен мындай кылдым деген жок болчу. Бул биринчиден. Экинчиден болсо, азыркы убакта эле да. Мурун кошуналар, мен билем, кичинекей кезимде барып элечи. Үй коноктор келип калыптыр, варенье берип туруңузчу, эмесе. Балекетиң алайын мен деп анан. Ал келет, мага шекер жок калыптыр, шекер берип турчу депчи. Азыр кошуна бири-биринен сурабайт. Бул эмнени түшүндүрүп атат? Биз өзгөрүп атабыз. Анан биз жакшы жакка өзгөрүп атабызбы? Же начар жаккабы да? Ошол жак. Батыштын деле көп жакшы нерселери бар. Ошол эле жана тырышчаак, өжөрлүк, кыялыңа ишен, иште деген. Анан эле бизге келгенде элечи, биз жана телевизорду көрүп алып элечи, анан батышчы деп ушинтип беребиз го. Ошонун баардыгы эки жүздүү нерсе. Батышчы дегенчи. Ошо батышчы деген адамга барып айтчы. Мына Американын университети бар, эң сонун. Россиянын эң сонун университети бар. Балаңды каяка жибересиң десең, Америкага жиберем дейт. Балаңды Россияга иштегенге мына мүмкүнчүлүк бар, ошол жака барып иштейсиң. Же кааласаң Америкага барып иштейсиң. Каяка жөнөтөсүң дейт. Америкага дейт. Бuyakta кыйкырып атат, батышчы депчи. Бул эки жүздүүлүк нерсе. Ошол эле биз сүйгөн ой деп Сталин, болсо Хрущев, Брежнев деп сүйөбүз го. Ошолордун тукумдарын карап көрсөңөр, баары Америкада жашайт. Бул эмнени түшүндүрөт? Бул көп нерсе биз эки жүздүүлүккө алданбаш керек да. Батыштын көп жакшы жерлери бар. Ошону алыш керек. Бирок ошол эле учурда көп жаман жерлери бар. Аларды албаш керек. Бая мурун деле заманчылар айтчу эле го, заманың келет, оңоло эмеси бузулат эме депчи. Бирок ошол кезде деле, мисалы үчүн орустар келгени менен деле көп нерсе жакшы жерге, советтер келгени менен көп нерсе жакшы жерге өзгөрдү, билимдүү болдук, илимдүү болдук, эле картуу иши жүрдү дегендейчи. Мен айтар турам деген нерсе, биз бөлүнбөш керек. Мисалы үчүн сен батыш жакты жактап келеткенсиң, сен орус жакты, биз кыргыз жакты жакташ керек. Менин оюмча, биз азыркы алдыңкы дүйнөдөн көп нерсени ошо батыштан алыш керек. Биз орустан алган нерсе, алар ошо батыштан эле алат. Бизге ошол аркылуу фильтр болуп келет. Технология болобу, жаңы изилдөөлөр болобу, илимий болобу. Анан азыркы учурда илимий иштерди деле байкап көрсөңүздөр, эң көп англис тилинде жазылат. Андан кийин испан, башкаларында жазылып, анан орус. Азыр орустар деле кыйраткан алдыңкы орунда эмес. Илимий жактанчы. Анан биз орустарга барып, мындай орустар дубал болсо, дубалга кагылып анан барып ошо илимге чыкпай, биз түзмө-түз чыксак болот да, туурабы? Ошол жактан анан ошо кыргыздар эмне болсо эле бир майда чүйдөгө эле бөлүнүп, чалынып, бирибизди бөлүп, сен батышчы, сен саяк, сен түштүк, түндүк болбой эле биз каалайбызбы, каалабайбызбы өзгөрөбүз. Бирок ойлонуп жакшы жерге өзгөрүш керек. Жакшысын алыш керек. Жаманды тартыш керек, түртүш керек да ошону. Бирок түпкүлүгүн сактап калыш керек. Бирок мен азыр бир эме айтам, бирок көрөсүздөр көбү сындашы мүмкүн. Бирок көкбөрү оюну азыркы ойноп аткандай саталып калбайт. Эртели кечпи. Жанагынтип аттарды бири-бирине кыйнап, ошоктон ат өлдү деген эле кийин биздин ишенбесеңер, биздин небере чөйрөлөр элечи силер аябай ташбор болгон турбайсыңар дейт да. Мисалы үчүн мурунку азыр биз укканда деле 9 жашар кызды келип тебетей менен чапса, жыгылбаса, бул жарайт экен деп алып үйлөнүп кетчү эмес беле? Туурабы? Же болбосо энчилеп койчу эле го, мына бул келет, кийин үйлөнөт деп. Азыркы жаштарга айтсаң, бул эмне болот? Бул эмне деген жапайлык дейт да, туурабы? Биз каалайбызбы, каалабайбызбы, көкбөрү оюну азыркыдай сакталып калбайт. Ошондуктан мен да ушул тасманы эмнеге шашкам? Ушул азыркы оюн кезинде тартып калайын. Анткени кийин бул мүмкүн болбой калат деп ошондуктан тарткам. Анан түпкүлүгү дегенде эң биринчи ирет бул тил да. Азыр кыргызча сүйлө деп көкүрөгүн чапкылагандардын көбү кыргыз тилден сынак алып көрүлөчү.
3кө да тапшыра албайт. Азыр биздин сүйлөгөн сөздөрүбүз дагы эми азыр эми ал винасын отрицать этип, анан тияка барып организовать этип, анан воевать этип деп ушундай бир кыса сүйлөп калдык го. Тунук сүйлөгөн кишилер жылдан жылга азайып баратат. Бул да чоң эме. Бул эмне себептен? Биринчиси, биз дагы кыргыз тилин реформалаш керек. Кыргыз тилде айтсам ишенбейсиңер, бирок кыргыз тилинде химияны окуп көрсөң, анан англис тилинде химияны окуп көрсөң, байкайсың да кайсы тилде эртерээк, оңоюраак түшүнөсүң. Биз балдарыбызды кыйнай беребиз, бул менин иштебейт, менин түшүнбөйт деп элечи, мугалимдер деле ушул берет, ушуну түшүнбөйсүң деп. Кыргыз тилинде илимий тилге мындай реформалап ошого түздөгөсү өтө оор. Бирок кыргыз тили өтө сонун, чыгармачылыкка сонун, кандайдыр бир чыгармачыл адам го, бул сонун тил, бирок илимийге анча дал келбейт да. Ошону дагы ошол жөнүндө да иш алып барыш керек, аны эч ким алып барбайт да. Анан кыргыздын түпкүлүгү дегенде эмне ошол? Түпкүлүгү десе эле ошо эң оңой нерсесин кылабыз, эмне? Калпак киймей. Калпакты маймылга үйрөтпөсө маймыл деле оңой эле кийип алат, туурабы? Кыргыздын түпкүлүгү эмне? Тилди тазалап, тилди реформалап, сабаттуулукту жогорулатып, канчалык ар бир кыргыз жараны күчтүү болсо, ошончолук кыргыздын баары күчтүү болот да. Анан кыргыз деп эле, анан көп учурда кыргызчылык деп бир жаман нерселерди деле сактап калайыш дей бериш керек да, андай болбойт. Биз дагы жаңыланыш керек көпчүлүк. Мынакей биздин сүйүктүү көрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто өзүңүздөр көргөндөй эле мыкты тасмалардын режиссеру, жаш режиссер Руслан Акун бүгүн бизде конокто болду. Дагы бир кийинки мыкты маекте жолугушканча сак саламатта туруңуздар. Никогда в цирке не выступает.